Жама ондук бөлчөктөр бөлүмү ондун даражасына барабар болгон бөлчөк сандар ондук бөлчөктөр деп аталат. Алар көрүп тургандай 10-4, 100-дөн 472, 10 миңден 8 сыяктуу бөлчөктөр. Бул бөлчөктөрдүн бүтүн бөлүгүн бөлсөк 10-4 биз билебиз дурус бөлчөк. Дурус бөлчөктөр бирден кичине экендигин билебиз. Демек 0 бүтүн өтүр менен ажыратабыз. 0дон кийин бүтүн бөлүгү 0 болот. Өтүрдөн кийин бир орунду сан жазылыш керек. Себеби бөлчөктүн бөлүмүндөгү 10 деген санда бир гана 0 бар. Өтүрдөн кийинки сан бөлчөктүн алымындагы сан же болбосо 4 деген сан бул түрүндө жазылып 0,4 деп окулат. Ал эми кийинки 100дөн 472 санын биз бүтүн бөлүгүн чыгарсак биз билебиз 400дү 472-ни бөлсөк 4кө 100дөн 72 түрүндө аралаш сан түрүндө жазылат. Демек бул барабар 4 бүтүн бөлүгү 4 буруш бөлчөк болгондуктан бул буруш бөлчөктөр бирден чоң бөлчөктөр болот. Демек бүтүн бөлүгү 4, 4дөн кийин өтүрдөн кийин 2 орунду сан жазылыш керек. Себеби бөлчөктүн бөлүмүндө 100дө 2 0 бар. Ал сандар 72 бөлчөктүн алымындагы сан. Демек 4 бүтүн 100дөн 72 түрүндө жазылат бул ондук бөлчөк. Кийинки 10 миңден 8 бөлчөгүн чыгарсак анда бул дурус бөлчөк экендиги көрүнүп турат. 0 10 миңде 4 0 болгондуктан 4 орунду сан жазылыш керек. Демек 3 0 жана акыркысы 8 ушул түрүндө жазылат. Демек 0 бүтүн 10 миңден 8 түрүндө окулат. 0 бүтүн 10 миңден 8 түрүндө окулат. Ал эми кийинки ондук бөлчөктү биз кайрадан бөлчөк түрүндө жазсак 57 бүтүн 10 миңден 721 бөлчөгүн биз 57 бүтүн 10 миңден 721 түрүндө жазабыз. Көрүп тургандай 10 миңде 4 0 болгондуктан өтүрдөн кийинки 4 орунду сан болду. Ал эми 64 бүтүн 100 миллиондон 214.203 санын биз 64 бүтүн 100 миллиондон 100 миллиондон
214.203 бөлчөк түрүндө жазабыз. Ал эми 22,20 бөлчөгүн биз ондук бөлчөккө алып келсек, анда биз бул бөлчөктү алымында бөлүмүн дагы 5 деген санга көбөйтүп жиберебиз. Биз бөлчөктөрдүн касиетин боюнча демек 22.000 бөлүмүндө 100 алымында 5 түрүндө ондук бөлчөккө алып келдик. Бөлчөктүн бөлүмү ондун даражасы. Демек 100 ондун 2 даражасы экендиги көрүнүп турат. Мындан биз жазабыз ондук бөлчөк түрүндө 22 бүтүн өтүрдөн кийин бөлчөктүн бөлүмүндө 100дө 2 ноль болгондуктан 2 орунду сан болуш керек. Ал 0 22 бүтүн 100дөн 5 бул түрүндө жазылат. Ошондой эле 45 бүтүн 5ден 4 бөлчөгүн биз ондук бөлчөккө алып келсек, биз бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 2 деген санга көбөйтөбүз. Биз билебиз 45 бүтүн ондон 8 бөлчөгүн алабыз. Демек мындан 45 бүтүн ондон 8 түрүндө жазабыз. Ошентип биз ондук бөлчөктөрдү карадык. Ондук бөлчөктөр кошууда, бөлчөктөрдү салыштырууда, кемитүү, бөлүү көбөйтүү амалдарында жана ошондой эле көрүп тургандай бөлчөктөрдү жазганда аз орунду илегендиктен ондук бөлчөк түшүнүгүн ойлоп чыгышкан.